Эл өкүлдөрү аймактардагы шайлоочулар менен жолугушуудан кийин дем күч жыйнап келишкендей, килери менен өкмөт мүчөлөрүн жарга такап, айрым министрлердин айласын кетирүүдө. Министрлер отчет бергени келген жалпы жыйында энергетика тармагындагы соңку кырдаал кызуу талкууланып, эскертүүсүз свет өчүрүүлөр боюнча маселени кабыргасынан коюшту. Аны менен катар Таалайбек Ибраевдин светтин баасын көтөрүү боюнча сунушу депутаттардын да, коомчулуктун да колдоосун таппай турат. Эми элди жылуулук менен камсыздоону жергиликтүү бийлик өз колуна алат. Отказандарды өткөрүү этабы менен энергетика министрлигинин жана энергетика компанияларынын адистеринин толук катышуусу жана көмөгү менен жүргүзүлөт. Жылуулук менен камсыздоо объектилеринин алдыдагы 3 жылда каржылоо маселеси республикалык бюджеттен субсидия катары берилип турат. Бул убакыттан кийин отканалар өзүн өзү актай турган деңгээлге чыгууга тийиш. Бул боюнча президент Садыр Жапаров жарлык чыгарып, тез арада мыйзам долбоорун иштеп чыгууну тапшырды. Бирок энергетика министрлигинен жергиликтүү бийликтин колуна өткөн жылуулук борборлору келечекте өзүн өзү багып кетүүгө даремети жетеби? Эскилиги жеткен энергетика тармагы кризистин сазынан кантип чыгат? Бул тармактын баа саясатын коомчулук колдойбу? Кесиптешим Асель Сыдыкова жооп издеп көрдү. Светти кымбаттатпай койсо деле болмок да. Бунун үчүн министр жооп бериш керек да. Орозо маалында Кудайдан дегеним уят го. Элге кыйын эле болуп калат да. Энергетика министри Таалайбек Ибраев депутаттардын сынына кабылды. Эл өкүлдөрү өлкөдөгү электр энергиясындагы соңку кырдаал жана тарифтик баа саясаты боюнча маселе козгоп, свет өчүрүүлөр боюнча маселени кабыргасынан койду. Мындай кетирилген кемчиликтер үчүн министр жоопко тартылып, жумуштан кетиши керекпи деген суроо ортого салынды. Депутаттардын айтымында эскертүүсүз өчүрүүлөрдөн улам калктын тиричилик техникалары бузулуп, зыянга учурап жатат. Алардын арасында айрымдар техникалардын Асияга алып жатканын да эске салды. Буга чейинки министрлер эч кандай бир маселе жаралган эмес да, ушу свет боюнча, тариф боюнча, ушу суунун жоктугу боюнча, светтер өчүү маселеси боюнча, тесттин аварияга учураганы боюнча. Бунун үчүн министр жооп бериш керек беле? Жумуштан кетиш керек беле? Же кандай болуп атат? Жок, жумуштан кетет эгерде күнөөсү болсо да. Күнөө кимде болуп атат? Бүгүнкү светтер өчүп атканы, токтогул кезде суу жок болуп атканы. Эми Орозо маалында Кудайдан дегеним уят го. Но бирок азыр биз ошондой полосага кирдик. Бул жерде мынча да өчүрөт, бул жерде мынча да өчүрүлөт дебей, өчүрүп жаңгыза берип, элдер бүгүнкү күнү иши жок болсо дагы кредитке алган холодильниги, телевизору, тефал ушундайга окшогон маселелердин баардыгы маселе жаратып атат. Бунун үчүн министр жооп бериш керек да. Малым болгондой ушул жылдын 1-майынан тартып электр жарыгы 10,8 тыйынга кымбаттайт. Агалайык айына 700 киловатт сааттан ашык керектөөдө 23,3 тыйын кошулат. Электр тогун чектөөсүз пайдаланууну калагандарга 35,4 тыйын, ал эми айыл чарба, өнөр жайга колдогондорго 31 тыйын кошулат. Албетте энергетика министри Таалайбек Ибраевдин тарифти көтөрүү демилгеси коомчулуктун көпчүлүк бөлүгүндө нараазачылык жаратпай койгон жок. Өткөн 2023 жылдын май айында эле электр энергиясына болгон баа көтөрүлгөн болчу. Жыл сайын тарифтин көтөрүлүшү калкка кыйынчылык жаратары айтылды. Пенсия зарплаттарын көбөйтүп туруп, обслуживаниясын оңдоп туруп анан кымбаттатыш керек да. Жөндөн кымбаттатып жыл сайын эле. Эми светти кымбаттатпай койсо деле болмок да. Эл азыр эмптеп эле жашап атат. Анан ошого каратып бул свет наоборот арзан болуш керек. Суунун башында болуп туруп алып, анан ошол суудан өндүрүлгөн светке биз эмне себептен мисалы кымбат баада акча төлөшүбүз керек да. Дагы кымбаттаса дагы жини келет го дейм элдердин көпчүлүгү. Мисалы менин пенсиям 7.000 сом көбөйгөндө мугалим болуп жүрүп иштеген. А 7.000 сом эч нерсеге жетпейт. Тарифти көтөрүш керек, жогору кылыш керек деген эле саясат менен келе атпайбызбы? Канча жылдан бери келе атабыз ошону. Анан ушу тарифти эле көтөрүп койсок, баары тең оңолот деген бул эми болбогон сөз болуп атат да. Кайсы натыйжага келет эч ким айтпайт да. Эгерде ушул мына жыл сайын мына былтыр көтөрүштү 1 сомго эмнеге кайсы натыйжага келдик? Суунун көлөмү толдубу? Суунун көлөмү толгон жок.
Кайра авариядан башы чыкпаган Бишкек жуулук борборун реконструкциялоо өкмөттүн баш оорусуна айланды. Парламенттик жыйында Бишкек жуулук борборун отказандардын реконструкциялоо иши Кытайдын Твея компаниясына тапшырылганын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров маалымдады. Ал аталган компания менен Үрүмчүдө жолукканын айтты. Алар буга чейин ЖЭПтин номер 3, номер 4 отказандарын курган. Отказандардын баарын өзүлөрү куруп беришкен. 5 жылдын ичинде кайра ремонт кылып текшерип турмак экен. Биз тараптан катуу чыккандан кийин алар келбей коюптур. Быйыл 7-жыл өтүп баратат. Биз алар менен сүйлөшүүлөргө келдик. Мына жакында биздин министрибиз Талабек Өмкеевич өзү сүйлөшүп, ушу 3-чү анан 4-чү блоктордо капиталдык ремонтту жүргүзүүнү кайра эле ушу фирмадан суранып атабыз. Анткени ушу фирма баарын жазап берген. Мындан бир нече күн мурун болсо, Улуттук инвестиция агенттигине таянып, айрым маалымат булактары Твея компаниясы Бишкек жуулук борборун оңдоого 1 миллиард 140 миллион доллар сарптайт деген кабар жазышкан. Кийин ал маалыматты энергетика министрлиги жокко чыгарды. Ал эми 3-апрелде президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов да Фейсбуктагы баракчасы аркылуу маалыматты төгүндөп, туура эмес кабар тараткан үчүн улуттук агенттиктин жоопту кызматкери кызматынан бошотулганын билдирген. Анык эмес маалыматтын таркалышына инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин жооптуу кызматкери жол берген. Бул катас үчүн ал бүгүн кызматынан бошотулду. Бул кызматкердин жалган маалыматты таркатуусунун максаты кандай болгону? Бул маалымат менен коомчулукту дүрбөтүүнү көздөгөндөр менен байланышы болгонбу жокпу? Териштирүү жүргүзүлүп башталды. Бейле кетсек, Твея компаниясы 2014-2017 жылдары Бишкек ЖЭБин модернизациялоо иштерин жүргүзгөн. 2018 жылы январда авария болуп, кыштын чилдесине калаа тургундары дээрлик 1 апта жылуулук калган. Кийинчерээк териштүүлөрдүн жыйынтыгында оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иштери козголгон болчу. Муну болсо биздин өзүбүздүн эле энергетиктер ремонт жылкы ремонтторун жасаш керек да. Мына ушунча жылдан бери үйрөнүп алыш керек болчу да. Кытайлыктар үйрөтүп кетишмек. А эгерде үйрөтпөсө, анда аргасынан тигилерди кайра чакырып атышат. Анткени ошолор коюшкан да. Бирок бул компания өзү сетевой да, мындай жана линияларды курган компания да, мындай. Эми станцияларды курган компания эмес да. Эң башында эле ошондой болчу, эми ошого илгери каршы чыкканбыз анан. Эми энергетика министрлигине караштуу Кыргыз жуулук энерго мамлекеттик ишканасы кайрадан түзүлөт. Жуулук менен жабдуучу объекттер иштеген жери боюнча жергиликтүү бийликтин менчигине өткөрүлөт. Ага ылайык элди жуулук менен камсыздоону жергиликтүү бийлик өз колуна алат. Жоопкерчилик жеке өздөрүндө болот. Бул боюнча президент Садыр Жапаров жарылык чыгарды. Ал министрлер кабинетине жуулук менен камсыздоо маселени жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын компетенциясына киргизүү боюнча тез арада мыйзам долбоорун иштеп чыгууну тапшырды. Албайт, штаттар көбөйөт деген сөздөр болуп жатат да. Ушундай сөздөрдү мен акыркы убактарда көп уктум. Мэрлер эмнеге иштете албайсыңар? Ким иштете албайт? Колуңарды көтөрүлөчү. Мына мэрлер экранда отурасыңарбы? Кана кимиңер иштете албайсыңар? Биз иштете албайбыз. Кыштын күнү от казандарды жага албайбыз. Өз убагында көмүрдү алып келе сатып ала албайбыз дегениңер барбы же жокпу? Так, жок экен, Штат көбөйсө анча-мынча көбөйөр. Андан эч нерсе болбойт, эч нерсе өзгөрбөйт. Штат көбөйгөн чыгымдарды оптималдаштыруудан, көмүрдү фактически баягы жагуудан үнөмдөйбүз. Отказандарды өткөрүү этабы менен энергетика министрлигинин жана энергетика компанияларынын адистеринин толук катышуусу жана көмөгү менен жүргүзүлөт. Жуулук менен камсыздоо объектилерин алдыдагы 3 жылда каржылоо маселеси республикалык казынадан субсидия катары берилип турат. Бул убакыттан кийин отканалар өзүн өзү актай турган деңгээлге чыгууга тийиш. Эч кандай проблема болбойт, каржылоо маселеси баары толук менен чечилген. Мына бүгүнкү күндө деле айтып кетсек, 1 миллиард 730 миллион сом каралсак, бүгүнкү күндө 1 миллиард 100 уже каржылап уже берилип калды. Берилди. Анан кошумча бар эле Садыр Ножоевич, бул маселе аябай орчундук, тариф боюнча. Анан шаарда иштеп атканда бүгүнкү күндө шаарда толугу менен баары субсидировать да. Жогоруда өзүмдүн сөзүмдү айтпадымбы? 3 жылдан кийин субсидирование республиканский бюджеттен дегенди унутуш керек. Бардык шаарлар. Бул Бишкек шаары эле эмес, Ош шаары эле эмес, бүтүндөй майда шаарлардагы республикалык бюджеттин акчасы өнүгүүгө жумшалыш керек. Завод, фабрикаларды салышыбыз керек.
заманбап технологияларга чейин өтүшүбүз керек. Улам тез алдыга жылышыбыз керек. Биз болсо субсидирование деп эле жылуулук системасын бир камсыз кылабыз, дагы башка системаларды, министрликтерди ушинтип эле жүрө беребиз бир республикада. Мына ошон үчүн биз ушуну кылып атабыз, ушундай шактарга барып атабыз. Урматтуу Садыр Кожоевич, эми чечим чыгып аткандай биз аткарууга милдеттүүбүз. Анан ошол учурда мына министр энергетика дагы айтып атат, биз кышка азыр көзөмөлдү бир кылабыз депчи. Ушу башынан ушу милдеттенмени да азыр туура бизге белгилеп бөлүп берсеңиздер. Анан кийин биз сиз да карайсыз, биз да карайсыз деп аягында эч кимибиз карабаганда болуп калбайлыктан анан биздин милдеттенмелерди аныктап берип, анан жанагы Акыл Өксөнбөч айтып кеткендей, прием передачаны эртелетсек, анда биз дагы уже түшүнүп билет элек да кайсы ишти биз алып барып, кайсы биздин милдеттенмебизге кирет экен, анан ошондо кышка даярдыкты уже азыртадан көрүш керекпиз да биз да. Туура айтат Акылбек Өксөнбекович, сиздин токтом мененби же болбосо баягы тапшырма распоряжение мененби мындай жылма өткөзүп бере турган бир вариантын жазып, баягы ар бирине милдеттенмелерди коюп, министр энергетикага кандай милдеттенме, мэрия кандай, ошону бир 3 жылга неме кылып бересиз го дейм. Мамлекет башчысы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын калк алдында жоопкерчилигин жогорулатуу жана энергетика ишканаларын натыйжалуу башкарууну камсыз кылуу зарылдыгына басым жасады. Ошондой эле алардын ишмердүүлүгүнө баа берүү, жылуулук менен камсыздоо объектилерин башкаруунун натыйжалуулугуна жараша болорун баса белгиледи. Мусор тазалап көчө шыпырып коюп эле анан кийин бошолтурбай, мына ушул жылуулук системаңарды өз колуңарга алгыла. Ар бир мэрдин жумушун, мэрдин, акимдин, анан үстүнө губернаторлор көзөмөлдөп турасыңар үстүлөрүнөн. Силердин кылган кызматыңарды, иштеген ишиңердин сапатын биз ушул жерден көрөбүз. Аким деген ким? Ошол райондун акими атасы. Акыры баягы кичинекей уруш талаштан о чоң акыркы өндүрүшкө чейин ошо шаарда ошол районду каралат да. Бул мисалы үчүн мындай көп мындай нагрузка келет дегенде мен алысмын. Себеби дегенде күзгүдөн көрүнүп турат. Ошол иштер оңолсо, энергетика, мына жылуулук оңолсо, ошондо акимдин жүзү жарык болот, мэрдин жүзү жарык болот. Бул жерде совсем эле баягы мойнуна минип калды, тапшырма көбүрөөк берилип калды деп мен айта албайм. Бул прямой ушу аким мэрлердин обязанносттору, министрлердин обязанносттору. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетине жана президенттин администрациясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө алдыдагы күз-кыш мезгилине даярдыкты катуу көзөмөлдөнү, бюджеттик каражаттарды өз убагында төлөөнү жана жылуулук менен камсыздоо объектилерине отун сатып алууну толук көлөмдө жүргүзүүнү тапшырды. Мындайча айтканда эртең эле өткөрүп берип таштап койгондон алыспыз. Өзүбүз Министерство энергетика өзүбүз көзөмөлгө алып, ошо кышка быйылкы жылы кышка жылуулукка чогуу даярданабыз. Ошон үчүн бул жерде мындайча айтканда көйгөйлүү маселе болбош керек. Бүгүнкү күндө финансирование боюнча эч кандай маселе жок. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.